Кутматаңыздар менен бизге жаңыдан кошулган көрүүчүлөрүбүз болсо, күнүңүздөр ийгиликтүү башталсын, жакшы улансын деген тилекти айтабыз. Сиздер көрүп жаткан New TV каналында Таң Маанай программасы. Студиябызга келген кадырлуу конокторубуз бар, тааныштырсак. Ооба. Үйгө канча бут кирсе ошончолук кут кирет дейт. Бүгүн биздин студиябыздын куту болуп келип калган конокторубуз менен тааныштыралы. Паризат тобунун жетекчиси Кишимжан Мамытова. Саламатсызбы, эжеке? Дал ушул топтун солисткасы Миргүл Осмонбекова. Ортодо отурган байкебиз бул Айтыш коомунун мүчөсү Мамел Исраилов. Саламатсызбы? Төкмө акын агабыз. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер студиябызга. Рахмат. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы буйруса. Биздин бүгүнкү темабыздан алгач кеп баштасак да, негизи ушул балалуу үй базар деп коет эмеспи, эжеке? Бул тууралуу өзүңүз да жакшы билсеңиз керек. Балдарды тарбиялап, өстүрүп, эрежеге жеткирдиңиз. Анан бүгүнкү күндө канча баланы чоңойтуп өстүрдүңүз? Ошол боюнча айтып бериңизчи. Бүгүнкү күндө 5 балам бар. 4 уул, 1 кызым бар. 2 уулуман азыр жалпы 8 неберем бар. 2 уулум эми 40-ка чыгып алар чоңоюшуп калышты. Кичинекейирээк. Эми бала деген бала. Эми өзүңөр деле бала болуп төрөлүп, мына ата энеңердин кадырына кичине жетпейсиңер, бирок кийинчерээк жетесиңер дегенде. Балалуу болгондо билесиң деген туурада бала үчүн түн уйкуңдан дүбөлөсүң, иштеп жаткан ишиңден кетесиң. Эмне кандай кабар болсо ошол кабарды угуп, бала үчүн жаныңды үрөйсүң да. Өмүр бою кече күнү эле мен интернеттен окудум, ушу бала эң акыркы жаш, эң акыркы баягы балаң чоңоюп дагы эрежеге жетип үй бүлөлүү болгондо дагы бала деп өтөткөн да. Көзүң өткөндөн кийин гана бала дебей калат экенсиң да, ага чейин бала деп өтөт экенсиң. Балаң канча балалуу болсо дагы, ошо канча балалуу болсо ар бир балага өзүнчө көңүл бөлөсүң, өзүнчө жаныңды үрөйсүң да. Мамил мырза менен Миргүл айым дагы мына түтүн булатып сиздерди канча жыл болду? Сиздер чогуу жашап түтүн булатып канча баланы тарбияладыңыздар? 11. Бизге 10-11 жыл болуп калды. 2 уулубуз бар. Буюрса жакшы, алар да биздин жолубузду жолдоп Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте окуп жатышат, экөө тең. Ушу бала үчүн жашайт экенбиз. Баланын түйшүгүн тартып эле жүрө берелик. Ооба. Балдарды туура тарбиялоодо ушул чыгармачылык үй бүлөдөн да сурап көрөлүчү. Ушул боюнча айтып берсеңиздер, баланы кантип туура тарбиялайбыз? Ата эненин милдети кандай балага алган? Мен кичине кошумча алып коеюнчу. Негизи баланы кандай чоң адамдар менен кандай сүйлөшсө, ошондой эле сүйлөш керек экен. Көпчүлүккө кошуп жүргөн жакшы экен да. Себеп дегенде могу тиги сатирик Россиянын Петросяндын бир айткан кебин уктум эле да, бир түз эфирдечи. Бүт үйгө келген коноктор менен аралаштырып отургузчу эле дейт да. Бизди анан кийин тиги алып баруучу сурап атат, биринчи жолу качан сиз ичимдик ичиңиздиңиз эле десе, 4-класста депчи. Бул кандайча десе, көрсө коноктор кетип калгандан кийин алардан калган винону ичип алып мас болгом дейт да. Анан кийин көрсө жанакы көрсөң тил байлыктагы ошо эки көпчүлүк кээде биз кыргыздар балдарды тигил үйгө баргыла коноктор келгенде деп коебуз. Камап коебуз да бир бөлмөгө. Ошол негизи туура эмес экен да. Кишинин көзүнчө сүйлөбөй деп таябыз го балдардычы. Эркин болуш керек экен да. Ошо бала ошондон чүнчүйт экен. Баягы көпчүлүк коом менен аралашпагандан кийин баланын деңгээли анчалык деңгээлде өспөй калат да. Ошон үчүн көпчүлүккө аралаштырып, анан азыр мен балдар менен чоң кишидей эле сүйлөшөм да, ошолор менен кеңешем. Кээде кыйын болуп мага акыл айтышат. Момундай деп анан ии угуп коем да. Мамил ага, сиз абдан туура нерсени айттыңыз да. Ушул конок келгенде баланы башка бөлмөгө камап койбой, алар менен керек болсо чогуу отуруп, алар бүгүнкү күндө үйгө келген коноктор эмнени сүйлөшөт? Көпчүлүк учурда ушак сүйлөшөт. Ошондуктан биздин баягы сүйлөшкөнүбүздү балдар укпасын деп камап коюшат. Ата эненин деле ою жаман эмес да, бир четичи. Бирок бала отурган жерде чоңдор эч качан жаман сүйлөбөйт экен да, ушак айтпайт экен. Ошондуктан бири-бирибизди тарбиялайт экенбиз балдар менен чоңдорчу. Анан бир акылман кишинин кылган ишин мен угуп калдым эле. Талаш жергесинде бир чоң агабыз конок бөлмө менен балдар отурган бөлмөгө терезе жасап коюптур. Терезе жасап коюптур. Бул жакта конок отурган эмне сөз болсо балдар угуп турсун депчи. Чындыгында балага болгон кылдаттык менен берген тарбия да. Туура.
Анан жаңы эле өзүңүз айтып кеттиңиз, ушу балдарды коомго аралаштырып, деги эле ар кандай тармакта өнүктүрүш керек депчи, тарбиялаш керек деп. Өзүңүз балдарыңызды кайсыл кружокторго дейбизби, кайсы иримдерге бересиз? Эми азыр бул музыкалык мектепте окуп атат, бирден бүткөндө уже бир кесиптин ээси болуп чыгат да, мектепти бүткөндөн кийин элечи. Анан кийин эми балдардын өзүн эркине коюш керек, эмнени каалай турган болсо, мен берки Кичүү Жалил деген уулум бар. Ал болсо мен спортсмен, чемпион болом дей берет да. Анан эми ошо ягына дагы кошумча спортко дагы берсемби деп ойлоп жүрөм да. Жакшы. Кишимжан эже, бүгүнкү күндө мына эл алдына чыгып, ак элечек кийип, жакшы чыгармаларды аткарып, болгондо да кыргыздын эски бир жакшы нукура ырларын аткарып жүрөсүздөр да, ушул айымдар менен топ түзүп. Өз кезинде сиз дагы бала тарбиялап, бул нерсеге колуңуз тийбей убактыңыз болбой, бүгүнкү күндө балдарды чоңойттуңуз, өздөрү менен өздөрү кылдыңыз, анан эми чыгармачылыкка киришкен турбайсызбы? Чыгармачылыкка бир 85-жылы ушул церемонияга республика боюнча конкурстанда көп болчу болчу. Ошол конкурста Саламат Садыкова алар менен кошо келип, анан катышып кеттим. Андан кийин чындап эле үй бүлөлүү болуп, анан бала чакалуу болгондон кийин бир 10 жыл ортодо үзгүлтүккө учурап калды. Андан кийин эле кайрадан дагы ушу тырмышы белек маданият тармагында иштеп, ырдап эле келатам. Бул жерде Чүйдөгү Арашан элдик фольклордук ансамблинде 10 жылдан ашык иштеп кеттим. Ошол иштеп жаткан мезгилде 2006-жылдан баштап Паризат кыздар тобу деп 3 кызды алып, ошо Арашан элдик фольклордук ансамблинин алдында Паризат кыздар тобу деп ошол топту уюштуруп эме кеттим. Андан кийин эми быйыл эле мына 2018-жылдын апрелинде, 18-апрелде Паризат кыздар тобу менен кошо Айылдан Аксы районунан келдим. Аксы районунан ак элечек апалар тобунда уюштуруп, чоң концертимди, жеке концертимди берип анан кийин кеттим. Азыр дагы тынбай иштеп жаткан мезгилим. Анан айтсаңыз, ушул топту түзүүдө сиздер бул эжекелердин эмнесине карадыңыздар? Эмне үчүн Паризат тобу болуп калды? Бул жерде мен биринчи эле ырчы кыздарды тандоодо чоң ырчылардан кеңеш сурашым керек. Муну кичинекей бала чоң ата энеден эле таалим алгандай элечи. Келип мен Улук Мырза Полотов агабызга жолуктум. Жолугуп, кандай кыздар бар, үндөрү кандай, сулуулугу, келбети, кыз деген нерсе жакшынакай сулуу болуш керек да. Сахнага чыкканда көйкөлүп баскан турганы, сүйлөгөндөрү, ошол ыкмага карап, агайдан сурап, анан кандай кыздар бар деп консерваторияга келдим. Ал жерден кыздарды тандап, көп кыздар келишти мага. Көп кыздардын ичинен ушу 3-4 кызды тандап алып, да кеткендери болду арасынан биринчи киргендери. Анан ушул 3 кыз менде калды. Ошол менен мен иштеп келатам ушул кыздар менен. Жакшы, кандай ырларды аткарып келатасыз? Ырларды эң биринчи эле ушу Паризат деп атын койдум, себеби Сайд Бекмуратов агабыздын ыры кыздар жөнүндө, кыздардын азыркы эле айткан сөздөр, кыздардын сулуулугуна, келбетине караган сөздөрү жакшы го Паризаттын, аябайчы. Ошол сөздүн маанисине карап, кыздардын дагы өздөрүнүн сулуулугуна карап, Паризат ырын тандап, анан Паризат деп ошол ырдын маанисине карай атын койгонмун. Жакшы. Эң сонун. Анда ошол ырды аткарып берсеңиздер кандай болот? Миргүл эже. Анда мындай аткарып берели, бала жөнүндө ырдайт деп алгач бала жөнүндө боюнча келдик, анан темабыз боюнча десеңиздер. Анда биздин ушу Аксыдан чыккан акындарыбыз көп. Жунай Мавлянов, Төлөгөн Касымбеков деген агаларыбыз чыккан. Ошолордун арасында Анаш Сооронбаев деген агабыз, акын, жазуучу агабыз бар. Ошол Анаш Сооронбаев агабыздын сөзүнө жазылган Бала жыты аттуу чыгармасын аткарып берейин. Келиңиз. Ону Токторалы Жоробеков агабыздыкы. Сүйлөсө жан эргиткен сөзү таттуу, жарк этсе капа качып юмшаттуу, жашоонун жакшынакай көркүн берген, турмушта бала кандай ырахаттуу. Турмушта бала кандай ырахаттуу. Эй бая.
балалуу үйдү дайым бакыт чулгап, талайдын шам чырагы жанып турмак, жашоонун жакшынакай көркүн берген, турмушта бала кымбат, бала урмат. Ай, баракелде. Эй, турмушта бала кымбат, бала урмат. Ардайым көңүл кунак жок санасы, атыңдан айнанайын садагасы, көзүңдүн балбылдаган нурларынан көрүнөт келечектин өмүр жазы. Эй, көрүнөт келечектин өмүр жазы. Эй, көрүнөт келечектин өмүр жазы, көрүнөт келечектин өмүр жазы. Керемет. Эң сонун. Абдан сонун чыгарма. Турмушта бала кымбат, бала урмат. Бала урмат. Бар болуңуз эжеке, үнүңүз эч качан өчпөйсүн. Керемет үнүңүз бар экен, ыраазычылык билдиребиз. Анда Мамиле агабыз менен Нургүл эжекебизден дагы бир чыгарма болсун. Убактыбыздын тардыгына байланыштуу, атайын студиябызга келипсиздер. Биз ушу биздин кесиптешибиз, досубуз Шекербек Адыловдун сөзүнө жазылган Обону Сыймык Бейшекеевдики «Биз экөөбүз» деген чыгарма бар эле. Керемет. Биз экөөбүз аткарып берели. Биз экөөбүз эки жүрөгүн аттыбыз. Биз экөөбүз тоодон аккан булакпыз. Далай жерде абат кылып күлдөткөн, Дайра деле булагы жок кубатсыз. Далай жерде абат кылып күлдөткөн, Дайра деле булагы жок кубатсыз. Алатоонун аппак аткан таңыбыз. ак мөңгүрү аккан сунук шарбыз. Ары тынбай эмгектенип чогулткан, Асыл жандын асели биз балыбыз. Ары тынбай эмгектенип чогулткан, асыл жандын асели биз балыбыз. Жаркыраган жаздын жыпар күнүбүз. жарык болсун жашоо турмуш күнүбүз. Жаңшап турган булбул куштун үнүбүз. Жалын чачат Өчпөйт биздин сүйүүбүз. Жаңшап турган
жалын чачар, өчпөйт биздин сүйүүбүз, жаздын жыпар гүлүбүз, өчпөйт биздин сүйүүбүз. Ай баракелде. Керемет саптар, керемет тобон, керемет үн сиздерге чоң рахмат. Жаш үй бүлөлөргө, жаштарга үлгү болгон үй бүлө болуңуздар. Эң негизгиси. Дал ушундай өзүңүздөрдөй болгон таланттуу мырзаларды, таланттуу жаштарды тарбиялашыңыздарга тилектешпиз. Ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир тааныштырып өтсөк, Паризат тобунун, кыздар тобунун жетекчиси Кишимжан Мамытова эжекебиз, жана ошондой эле Айтыш коомдук фондунун мүчөсү Мамил Исраилов агабыз, жана ошондой эле жубайы Миргүл Осмонбекова. Чоң рахмат сиздерге, бар болуңуздар. Бар болуңуз. Ал эми биз болсо Таңман ай программасын улантып жатып, Сар кеч рубрикасына кезекти беребиз, андан соң көрүшөбүз, алыстабаңыздар.